Assalamu alaikum. Amansızlar урматтуу Тез кабардын күйөрмандары, кадырман кыргызстандыктар, саламатсыздарбы? Бүгүн Оштогу ХБКдан жаңы конуштан дагы бир аябай жакшы үйдү көрсөтөбүз. Сатылат. Бул ХБК Касымбеков көчөсү. Троллейбустун конечный тетиги жерде. Андан аэропорт тарапка бир аз өтөсүздөр, жолдун оң жагында партнер нефть. А бул жакта болсо жаңы МК Гранд торговый центри курулуп жатат. Бул жерге жаңы светофор да коюлду. Ушул жерден сиздер бул жактан бери келе жатканда солго буруласыздар. Мурдагы Орунбай ата азыркы Алай чайканасынын жанында. Ушул көчөгө түшөсүздөр. Тетиги жерге барып кайра солго буруласыздар, анан оңго бурулуп түз жүрөсүздөр. Мен келип калдым, туугандар. Азыркы трассадан эч канча деле кирбедим. Бул көчө азыр белгилегендей Кыяз Тойчуев көчөсү. Бул жагынан көчөнүн башынан кирип төрүнө келе жатканда эч канча деле жүрбөй 150 метр жүргөндөн кийин жолдун оң жагында Кыяз Тойчуев көчөсүнүн 11-дареги болот. Ушул жерде үй, ушул даректеги үй сатууга коюлуп жатат. 2 кабаттуу зыңкыйган үйдү куруп койгон. Көчө тарабына мындай живой изгородок отургузуп өстүргөн. Газ келген, жарыктандыруу бар, интернет бар, телефон бар, канализация бар. Бүт шаардагы центральный коммуникациянын баары бар. Мына ушундай көчө. Элитный көчөлөрдүн бири, туугандар. Мен үйдүн астанасына келип калдым. Көрүп турасыздар, чек арасы дал ушул жерден нар жагы уже кошунаныкы. Мындай дарбазаны коюп, үйдүн алдында чоң навести куруп койгон. Эске салам, туугандар. Бул үйдү бүгүн мен өзүм жалгыз эле көрсөтүп берем. Үй ээси өзү бош эмес экен, бир жака кетиптир. Үйдү ачып даярдап коюптур, бирөөгө дайындап коюптур. Бара бериңиз, ачып берет. Лампочкаларын жандырып, эшиктерди ачып берет. Кыскасы кире бериңиз, тарта бериңиз. Менин аманат сөздөрүмдү айта бериңиз, деди. Анда мен өзүм эле бул үйдү көрсөтүүнү баштайм. Мына ушул үй, туугандар. Үйдү чындыгында зыңкыйтып, аябай жакшы проект менен, жакшы ниет менен куруп койгон. Көрүп турасыздар, 2 кабаттуу, крышасы металлы черепица менен жабылган. Фронтондору, суу түтүктөрү бүт баары жасалган. Суу түтүктөрүн бүт бурчтан түшүргөн, туугандар. Үйдүн сырткы фасады дагы декорлонгон. Терезелери баардыгы пластик. Биринчи кабаттын сырттарында гүлдүү темир решеткаларды, тосмолорду дагы жасап койгон. Мен азыр үйдү биринчи көрсөтүп чыгам. Сырттан киргенде навестин асты, үйдүн айланасы брусчатка. Сол тарабы болсо узунунан гүл бакча, анан черешня бар экен. Бул жагында 2 түп, а бул жагында болсо 1 түп, анын жанында болсо курма бар экен. Бул жакта кошумча курулушу бар экен, туугандар. А бул жерде болсо көрүп турасыздар, таза суу чыгарылыптыр. Үйдү биринчи көрүп чыгалы, мен узун туурасын точно сурап албаптырмын. Жалпы аянты биринчи, экинчи кабаты 250 метр квадрат деп айтты. Кыскасы 2 кабаты 250 метр квадрат экен. Кошумча көрдүңүздөрбү, тетиги жеринде подсветкаларды, түнкү жарыктандырууларды дагы коюп орноштуруп коюптур. Тепкич бул жери, бул жагы темир тосмо менен жасалыптыр. Көрүп турасыздар, тепкичти таш өңдүү кафел менен жасап койгон. Бурон эшик, сырты темир, ичи жыгач каражаттарынан жасалган. Андан өтүп киресиздер, бул жагы мына прихожка. 4 терезеси бар экен, негизи шестигранный формада жасалыптыр. Терезелери баары пластик, отопление дагы киргизилген, анан полун кафел деп койгон. Бут кийимдерди ушул жерге коюп коесуздар. Андан өтүп оң жакка буруласыздар дагы үйдүн биринчи бөлмөсүнө кире бересиздер. Мына ушул биринчи бөлмө, бул холл, туугандар. Конок келсе дагы мына ушул жерге биринчи отургузуп, ушул жерде сүйлөшүп, ушул жерде маектешип, сырдашып дегенде анан узатасыздар. Бул чоң бөлмө экен, көрүп турасыздарбы? Үйдүн ичине киргенде эле үйдүн аурасы ушул жерден көрүнөт. Тепкичти дагы 2 кабатка аябай сонун кылып көтөрүп чыгып кетиптир. Бурап чыгарыптыр, көрдүңүздөрбү? Усталар да күчтүү усталар иштеген экен. Потолокту гипсокартон менен 3 тепкичтүү жасап, чоң люстраны, кичи лампаларды бүт баарын орнотуп, жакшынакай жасаптыр. Бөлмөлөрдүн баардыгынын полу биринчи кабат. Сасна лактап койгон, көрдүңүздөрбү? Мына килемдер баары салынган. Андан сырткары мындай өтө дорогой эмерек коюлган. Көрүп турасыздарбы? Өтө дорогой. Эгерде кааласаңыздар, жакшылап сүйлөшсөңүздөр, келишип калсак бул мебелди калтырышыбыз мүмкүн деди. Кыскасы ушул мебел менен мына жумшак эмеректер, креслолору менен комплект экен. Муну эми алып каласыздарбы, алып кетеби,
Аны эми келишимге өзүңүздөр сүйлөшүп аласыздар. Холду көрсөттүк. Эми сол жактагы биринчи бөлмөгө киребиз. Бул жагы кухня. Туугандар көрүп турасыздарбы? Мына бул кухня, төрүндө эмерек коюлган. Фартугун болсо мынандай жаңы пластик каражаттарынан жасап чыккан. Жылмакай жалтырак. Суу бар, фильтр суу бар, көрүп турасыздар. Андан сырткары газоэлектропечканын чоңунан коюптур. Микроволновка, вытяжка, бүт кухнянын шарттары бар. Стол, бул жагында болсо холодильник, моющий бойлор менен жасалып, полу жыгачтан жасалган туугандар. Кыскасы бул бөлмө кухня, туурасы 3,80, узундугу 4,5 метр чыгат экен. Эми кийинки бөлмөгө башпагабыз. Холдон түз 2 канаттуу эшиктен кире турган болсок, бул жагы зал экен туугандар. Конок бөлмөсү. Өтө чоң эмес, өтө кичине эмес, туурасы 4 метр, узундугу 6 метр чыгат экен. Мынандай аябай жакшы түстөгү обой менен жасалыптыр. Занавесканындагы түсү окшош, түс бөлдөш, бири-бирине ээрчип турат. Зал конок бөлмөсү, потолок 2 тепкичтүү жасалган, люстра, кичи лампалар коюлган. Кыскасы ушундай. Бул жагы зал, конок бөлмөсү туугандар. Көрдүңүздөрбү? Биринчи кабаттагы зал. Эми бул жакка, сол жакка төргө кире турган болсок, бул жагы спальня бөлмө экен. Күзгү комоту менен төрүнө коюлуп, уктоочу керебети коюлган. Төрүндө зималета кондиционери да бар экен. Негизи бул бөлмөнүн терезеси батыш тарапта жайгашкан, көрүп турасыздар. Астында отопление батареясы да бар экен. Жарык, күндүн нуру ушул жактан кирип турат. Потолокко көрүп турасыздар, кичи 2 көздүү люстра ийилип, бул жакка тайын кийим кече үчүн эмеректи коюп койгон. Бордовый цветтеги полосатый гүлдүү обойлор менен жасаптыр. Полу жыгач жанагыдай айткандай. Эшиктери бардык бөлмөлөрдүкү окшош, шоколад түсүндө. Бул жагында болсо санузели, күзгү раковинасы менен, төрүндө унитазы менен, душевая кабинасы, форточка, вытяжка, арестону менен бүт баары коюлган. Кафель, бул жагында болсо кир жуучу машинасы баары коюлган. Кыскасы санузелде баардык шарты бар. Эми экинчи кабатка чыгабыз туугандар. Экинчи кабатка чыгуу үчүн биз сырттан кирип колдон мына ушул тепкич аркылуу чыгабыз. Тепкичти аябай өзгөчө жасаган, көрдүңүздөрбү? Барып кайтма эмес, бул айланып чыкма тепкич болгон. Бүт жыгачтан жасаптыр. Перилалары да жыгач. Ушунчалык ийип, сонун кылып жасаптыр. Биз экинчи кабатка чыгып келдик. Экинчи кабаттын дагы полдору көрүп турасыздарбы? Жалаң саргайган карагайдан, соснадан жасалыптыр. Эшиктери биринчи кабаттагыдай эле окшош, күрөң түстө. Экинчи кабаттын холу бул. Экинчи кабатта дагы бир хол бар. Бул жака да өзүнчө 3 бөлүктүү жумшак эмерек койгон. Анан экинчи кабатка дагы мындай чоң кондиционер койгон. Ушул экинчи кабаттын квадратына жетет. Жай мезгили аябай мындай муздатканга иштеп берет. Бул жакта болсо 3 терезе бар экен. Мына мен тепкичти үстүнөн көрсөтүп коеюн туугандар. Көрдүңүздөрбү? Мындай кылып жасоо бул канча каражатты, убакытты да талап кылат туугандар. Аябай жакшы. Эми экинчи кабаттагы спальня бөлмөлөрдү мен бир чекеден көрсөтөм. Мына бул бөлмөгө кирели. Бул астындагы залдын үстүңкү аянты 4x6 24 метр квадрат чыгат. Бул негизи үйесинин кыздарынын бөлмөсү экен. Обойдун гүлдөрүнөн эле байкап турсаңыздар керек. Занавеска менен обой негизи окшош эле. Мында да бир терезеси бар, отоплениясы да бар, полу жыгач, ушундай бөлмө. Потологун көрүп турасыздар. Потолог 2 тепкичтүү жасаган. Анан бул жагы болсо мына эмерек бар экен бул жерде. Бул эмерек устроен ушул жерде калат. Менимче ушул жердин размерине төпкелип жасалган. Буну эми алып каласыздар буюрса. Бул зал, конок бөлмөсү же болбосо экинчи кабаттагы чоң спальня болот. Бул жагына кире турган болсок, дагы бир зал бар. Эң негизги конок бөлмөсү мына ушул. Негизи элитный жасаган, көрдүңүздөрбү? Бүт шарты менен. Стол, стулдары мына бул жагында 5, дарагында 5, дагы 2 кошулганда 12 адамга атайын орундук жасалыптыр. Бул жагында күзгү астында көрүп турасыздарбы? Комоту менен экен, кыскасы идиш аяк сувенирлерди койгонго. Бул жагында болсо залдын батыш жагында 2 терезеси бар экен. Отопление батареялары менен пардаларын да аябай жакшысын койгон. Чоң люстра ийилген, зималета кондиционер да бар экен. Бул жакта кошумча дагы эмерек. Бөлмөнүн узун туурасы мен сиздерге айтып коеюн. Туурасы туп туура бул бурчтан бул бурчка чейин 4 метр чыгат. Узундугу 6,5 метр чыгат экен. Полу жыгач туугандар. Потологун эми көрүп эле турасыздар. Ушундай жасалган. Өтө ывыр-сывыр кылып жасабай, серьезный жасаптыр.
залдын обою дагы жакшынакай оймо чийме түшүрүлгөн обойлор экен. Бул жагына киребиз. Эң акыркы бөлмө. Бул балдардын бөлмөсү. Мына көк түстө жасалыптыр. Балдардын керебети менен сабак окуучу жайы, кийим кечеси үчүн атабайын эмеректер дагы коюлган, жасалган, потолокту бурчтуу жасаптыр, көрүп турасыздар. Бул жагында бир терезеси бар экен, жалюзи илиниптир, отоплениясы бар экен. Бул акыркы бөлмө болду. Туурасы 3 метр, узундугу 4 метр. 12 метр квадрат чыгат. Мында болсо балкон. Бул жана астында көрбөдүңүздөр беле. Биринчи прихожкага кирбедик беле. Ошол прихожканын үстү эми ушундай майда чүйдө койгонго анча-мынча эс алганга атайын чаккан бөлмө. Балки муну рабочий кабинет кыласыздар же намазкана болуп иштейт сиздерге. Ушундай. Үйдү көрдүңүздөрбү? Кимге жакты? Мындай үйдү куруу, мынча мээнет менен, мынча каражат менен үйдү мындай жасоо, шарт түзүү негизи канча мээнетти, убакытты, анан акчаны талап кылат. Биз кайрадан холду үстүнөн көрсөтүп коелу, туугандар, көрүп атасыздар. Мен ушул жерден пайдаланып, тиги кошумча курулушка жеткенге чейин мен үйдүн баасын сиздерге айтып коеюн. Үй ээси айтты. Бул үйдү дейт $190,000 сатууга коюп жатам дейт. Бизден башка дагы бир маалымат порталдарына реклама бериптир уже. 2-3 күндөн бери сатуу чечими чыгыптыр. Бул жерде мына көрүп турасыздар, гүл бакча да бар экен. Роза гүлдөр аябай жакшы өсүптүр. $190,000 кеми бар экен. Угуп атасыздарбы? Анан варианты барбы деп сурасам, айтты, жок, без вариант. Только накка сүйлөшөм, накка сатам дейт. Үйгө улай кошумча бул жагы өзүнчө курулуш болгон. Көрдүңүздөрбү? Газ кирген. Бул жагы зонтиги жасалган. Тиги тепкичтен чыгып, ортоңку эшиктен кире турган болсок, бул жагы очоккана. Очокканасында 3 очок бар. Чоң казан, кичи казан, орто казан. Бул жагында болсо эмереги коюлуп, анан суусу да чыгарылган. Газдын счетчиги тетиги жерге коюлган. Мына очоккана бүт шарты бар, таптаза боюнча турат. Бул жагында болсо тапчаны летняя кухнясы. Көрдүңүздөрбү? Ушул жагында эс алуучу, тамактануучу өзүнчө бир бөлмөсү. Сыртка кайра чыгып туруп, сиздер тетиги төргө бара турган болсоңуздар, тиги жакта сыртка жаткана. Сыртка жаткана ушул бурчта, чекеде жайгашканы өтө дурус болгон. Бул жакта дагы бир эшикти көрдүңүздөр. Мына ал эшиктен кире турган болсоңуздар, бул жагында эмнеси бар экен? Так. Котельный бар экен мына. Көрдүңүздөрбү? Котельный, топка. Электр тогу менен, трехфазка менен ысытса да болот экен, көмүр жакса да болот экен. 250 метр квадраттуу ушул печка жылытат. Эми бул жакта тетиги төрдө үйдүн ар жак батыш жагында туугандар. Кошумча дагы бир пристройка бар. Ал дегенибиз тапчан. Крышасы өзүнчө бир жабылган. Бир аз көтөрүлгөн, перлалар менен жасалган, көрүп турасыздар, тапчан. Жарыктандырууларды бүт коюп, ички тарабын МДФ каражаттарынан жасаган. Астын болсо жөн койбой, мына мынтип подвал кылып койгон. Туугандар, көрдүңүздөрбү? Подвалга буюм тайым барбы, идиш аяк бар, бүт баарын ушул жака киргизип коет. Мына. Негизи асты подвал, үстү ушундай тапчан катары иштеп берет сиздерге. Эми үйдүн аркасын көрсөтүп коеюн. Үйдүн арты дагы кошумча аянт. Бул жагы да азырынча склад, балким навестеп, отункана, көмүркана, майда чүйдө бүт шартты түзүп аласыздар. Кондиционерлер көрүп турасыздар, сырткы вентиляциялары бүт ушул жерде иштеп турат. Үйдүн сырткы фасады ушул. Бүт айланасына мындай подсветкаларды да коюп чыккан. Астыңкы фундаменттин сыртын соколун кафелдеген. Кыскасы ушундай. Жердин тегиздигин караңыздар, туугандар. Жер канча сотық экендиги мен сурап калбаптырмын, экранга жазып коем, туугандар. Экранда жазылып турат. Айланасы тосулган, дарбазасы коюлган, навеси курулган, кыскасы бардык шарты менен ушул үй. Өзүм эле ушинтип кирип, колдон келишинче сиздерге түшүндүрүп бердим. Эми менден ыраазы болсоңуздар болот. $190,000 кеми бар экен, туугандар. Кимге жакты? Мен ички шартын көрсөттүм. Отопление бар экен, суусу бар экен, свет трехфазка экен, газы бар экен. Кыскасы сиздер сурагандын баары бар экен. Эми инфраструктурасын айтып коеюн, туугандар. Эгерде бул үйдү сатып алып, дал ушул үйдө жашай турган болсоңуздар, анда бала чакаңыздар ХБКдагы мектептерге, же болбосо Манас Круговдун жанындагы Жетиген мектебине барып окуп келип турат. Жолдун аркы бетинде жана белгилеп өттүк, МК Грант чоң торговый центр курулуп жатат. Ага да жакын, трассага жакын, троллейбуска жакын, автобуска жакын, дагы эмне керек? Аэропортко жакын.
Кара сууга жакын, кыскасы Оштун аябай жакшы жеринде. Негизи бул район абдан жакшы, эл келип жашоону эңсеген район. Ошон үчүн сиздер аракет кылганга ашыгыңыздар. Кошуналар деле бул жерде Золотой кошуналар деп айтылат, туугандар. Мен бул көчөгө көп келип жүрөм. Анча-мынча тааныш билиштер да жашайт. Ошондуктан келиңиздер, үй жакса сүйлөшүңүздөр, анан алыңыздар, жыргап жашаңыздар. Ошол күндөрдө Алла таалам насип кылсын. Ыраазы болуңуздар, көрүшкөнчө.